Малайзиянын премьер-министри Анвар бин Ибрагим Кыргызстанга расмий сапары менен келди. Аны мамлекет башчысы Садыр Жапаров өзү аларча мамлекеттик резиденциясында тосуп алды. Расмий тосуп алууда эки өлкөнүн желектери илинип, арда кароол тизилген. Андан соң жолугушуу учурунда эки тараптын делегаттары менен таанышуу өттү. Жолугушуунун жүрүшү расмий сүрөткө түшүү менен уланды. Андан соң эки тарап соода-экономикалык, маданий-гуманитардык Кыргыз-Малайзия кызматташтыгын кеңири талкуулоого өтүштү. Президент Садыр Жапаров сөздүн башын Анвар Ибрагимдин Кыргызстанга болгон сапарын эки өлкө ортосундагы кызматташууну жаңы сапаттуу деңгээлге көтөрүүгө чоң салымын кошооруна ишенимин билдирди. Соңку айларда биздин эки тараптуу кызматташуубуздун активдүү жанданышы бизди кубандырат, деди Жапаров. Ал Малайзиянын премьер-министринин Кыргызстанга болгон сапарын эки өлкөнүн кызматташуу жана достук тарыхында жаркын из калтырат деген ишенимин кошумчалады. Мындай жогорку деңгээлдеги эки тараптуу жолугушуулар жана сапарлар биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташууну чыңдоого умтулуп жатканыбызды ачык көрсөтүп турат. Ошондой эле Кыргызстан менен Малайзиянын парламенттер аралык байланыштарын дагы колдойбуз. Буюрса, күзүндө Малайзия парламентинин делегациясын Кыргызстанда күтөбүз. Азыркы күнгө өлкөлөрүбүздүн ортосунда келишимдик укуктук база түптөлдү. Бирок учурдун талабына жана биздин кызматташууну мындан ары бекемдөөгө зарыл болгон жаңы келишимдер менен макулдашууларды иштеп чыгышыбыз керек деп ойлоймун. Президент андан тышкары 1997 жылы түзүлгөн атайын Кыргыз-Малайзия биргелешкен комиссиясын жандандыруу демилгесин көтөрдү. Муну менен эки өлкөнүн ортосундагы достук мамиле кошумча практикалык мазмун менен толукталмак деп белгиледи. Ошондой эле Кыргызстан малайзиялык бизнестин келишине кызыктар экенин айтты. Кыргызстанда иштеп жаткан эркин экономикалык аймактарында малайзиялык ири ишканаларды тартуу менен инвестициялык зоналарды түзүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Малайзия экономикасынын өнүгүүсүнүн модели жана ар тараптуу социалдык экономикалык жетишкендиктери Азия жолборсу наамына татыктуу болгондугун баарыбыз жакшы билебиз. Малайзиянын өнүгүү модели башка өлкөлөр үчүн, биздин аймак үчүн көрүнүктүү үлгү катары болуп саналат. Өз кезегинде Кыргызстанда келечекте өзүнүн өнүгүү жолунда Борбордук Азиянын ил бириси атына ээ болушун тилейбиз. Ал эми Малайзия премьер-министри Анвар Ибрагим Кыргызстан тараптын жылуу тосуп алганына ыраазычылыгын билдирди. Ал эки өлкөнүн инвестиция, туризм, маданий чөйрөдө терең кызматташтык жанданаарына ишенимин билдирди. Аны менен катар өткөн кылымдагы сталиндик репрессия тууралуу сүйлөдү. Кыргыз эли мамлекеттүүлүгүн түптөө жараянында тарыхта курмандыкка чалынган кайгылуу окуяларга туш болгонун белгиледи. Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн сакталып калганына кубанаарын кошумчалады. Ушул кезге чейин сакталып калган мамлекеттүүлүгүңүздөр менен куттуктайм. Чындыгында күчтүү өлкө. Буга чейин айтканда эки тараптуу мамилебиз да мыкты. Эми соода, инвестиция жаатында да жакшырып келе жатат. Ошондуктан тышкы иштер министринин бизге келгени үчүн ыраазычылык билдирем. Биз кызматташууну төмөнкү деңгээлде баштаганбыз. Бирок 1 жылдын ичинде 300% ийгиликке жеттик. Бул биз жеткен эң жогорку көрсөткүч. Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы кызматташтык эки өлкөгө тең зор салымын кошот. Анда ар тараптуу кызматташуулар соода-экономикалык, билим берүү, маданий-гуманитардык жана туризм жаатында министрлер ортосунда кызматташуулар жолго коюлат. Көптөн бери эки өлкө деген бири-бири менен мындай тыгыз байланыш болбой калып, анан ар кандай шарттар болду да. Эми азыр эки жетекчилик эки өлкөнүн деген ушул эмени көлөмдү деген бат эле көтөрсө болот да. Анткени бизде туризм тармагы бар. Мындан тышкары Малайзия деген анын деген ички дүң продукту $1 триллион да, мындай санап көргөндө. Бүгүнкү биринчи встречадан кийин дальше уже өзүбүздүн бизде турган проекттердин баарын презентовать этебиз, көрсөтөбүз. Кандай бизде проекттер көп. Бизде энергетика жагынан проекттер бар, туризм жагынан проекттер бар, производство жагынан проекттер бар. Бул өлкө алдыңкы ошол күн шамал суу энергетикасын пайдаланган өлкө. Ошол боюнча адистерибизди даярдоо, баарлашуу иштерин жүргүзүп
сунуштайбыз жана ошондой эле Кыргыз Илимдер Академиясы менен эгер алар макул болсо тең тараптык бирдиктүү фонду түзүп ушул багыттагы илимий иштерди жогорулатуу боюнча сөздөрдү биз сүйлөшүүнү көтөрөбүз. Ал эми өлкө лидерлери эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасы менен Малайзиянын ортосундагы кызматташтыкты ар тараптуу активдештирүү жөнүндө биргелешкен келишимге кол коюшту. Кыргызстан менен Малайзия мындан 32 жыл мурун 1992 жылы дипломатиялык байланыштарды түзүп, андан бери ар дайым бири-бирин колдоп кызматташууну улантып келет. Бул жолку эки өлкөнүн расмий жолугушуусунун жыйынтыгында жалпы 19 келишим каралды. Белгилесек, Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим Кыргыз Республикасына расмий сапар менен кечээ келип, аны өкмөт башчы Акылбек Жапаров тосуп алган. Анвар Ибрагимдин расмий сапары эртең да уланат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилалуулу, регион Бишкек.